миңдеген жылдар ушу жаңағы бізде өсіп тұрған. Бұл дүниедегі ең көп плантация жаңағы. Так. Анан ушул жаңақтан тарап отырып, дүниеге тарап отырып, анан и грецкий да болду, и турецкий да болду, испанский да болду, и венгерский да болду. Ошентип отырып жаңақтар тарады. Бирок на самом деле дүниеге бул жаңақ бизден тараган, кыргыз жаңағы. Мындан ары биз ушуну мындай баягы грецкий, тияк-бияк, турецкий деп эстен, муну биз кыргыз жаңағы деп аташыбыз керек да. Кыргыз жаңағы деп аташыбыз керек. Айрыкча муну аташтын, муну кылыштын негизги маселе жергиликтүү бийлик органдары, мына губернаторлор, акимдер, МЧС, токой чарбалары, макулбу? Мындан ары мунуну грецкий, брецкий деп эстен, бул кыргыз жаңағы. Өзүнүн аты менен. Кыргыз жаңағы деп айтышыбыз керек. Бул ошондо биз тарыхка кайтып келген болобуз. Ошондо биз тарыхка ошол өзүнүн баасын берген болобуз. Biz özümüzді қырғыздар өзіміз көтере албайбыз да. Ойлойбуз грецкий болса эле жакшы экен деп. Не? Кыргыз жаңы деп. Наоборот, гректер бизден алып барып туруп грецкий болуп атат. Бизден алып барып турецкий жаңак болуп атат. Бизден алып барып Кытайлар мына. Кытайда жаңак өскөн эмес, Кытайлар мына бизде апарып кыргыз жаңагын өстүрүп атат. Ушунун бардыгын мындай бренд кылып жасашыңар керек. Мындан ары кыргыз жаңагы деп айтайлы. Kim грецкий жаңак деп айтса не дейбиз? Сүйлөштүкпү?